Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, көпчүлүк биздин жарандар жанагы RUID системасы боюнча суроолорду берип жатат. Негизде RUID системасы июндун аягынан баштап күчүнө кирди. Скачать этип алып туруп Россия Федерациясына кириш керек. Бирок ошол эле учурда декабрга чейин отмена болуп тур деген дагы көп талкуулап атат. Ошо боюнча азыр сүйлөшөбүз. Сөз баштарынын астына кичинекей жарнама. Барыбыз эле жүк Кыргызстанга салып, дары-дармек документтерди аэропортко барып жалдырайбыз. Осман Экспресс деген уюм бар, 600 рубльдан баштап Кыргызстанга бир күндө жеткизип берет. Волгоградский проспектте телефон номерин мен астына жазып коем. Кайрылуу бериңиздер. Урматтуу мекендештер, негизде Россия Федерациясында RUID деген система бул 2024 жылдан бери талкуу болуп келатат дагы. 2025 жылы ишке киргизмек, бирок узартуу мөөнөтүн өздөрү системасы даяр эмес болчу. Узартуу мөөнөтүн кылып туруп 2026 жылдын июндун аягына чейин узарткан. Эми 30 июндан баштап бул күчүнө кирди. Эми Россия Федерациясына RUID толтурбай эле барса болот экен, декабрга чейин жүрө берсе болот экен деген сөздөргө кыскача жооп. Негизи бул федералдык мыйзам, бул күчүнө кирди, бирок азыркы учурда эксперимент түрүндө иштеп жатат. Колдон келишинче эмгек мигранттары жана окуп жаткан мигранттар сөзсүз түрдө RUID-ни толтуруп туруп барыңыздар. Азыр чек арадан балким RUID-ни сурабай эле киргизиши мүмкүн. Бирок кийин документтерди узартуу мөөнөтүнө киргенде, ошо МВДдан ошол документтерди талап кылышы мүмкүн. Ошон үчүн бул федералдык мыйзам. Ооба, декабрга чейин бул эксперименттик катары баягы обязательный сымал эмес, каалоо түрүндө болуп атат. Бирок ошол эле учурда узартуу мөөнөтү келгенде МВД бир аз татаалдаштырып жашоону коюшу мүмкүн. Ошон үчүн колдон келишинче көчүрүп алыңыздар, көчүрүп туруп QR кодду сактаңыздар, кийин кереги тийиши мүмкүн. Бул дагы 50%га 50 бизге МВДдан ушундай жооп берди. Погран служба бул өзүнчө структура, булар болсо текшербей деле киргизиш мүмкүн, бирок МВД сөзсүз түрдө кийин узартуу мөөнөтү келгенде талап кылат деген бизге ушундай жооп келди. Ошон үчүн эч кандай оорчулугу жок. Россия Федерациясына баратсаңыздар 72 саат мурун ошону толтуруп барсаңыздар болот. Эгерде срочно экстренный вызов менен барып кала турган болсоңуздар, анда 4 саат мурун ошону толтуруп кетсе болот. Эгерде силер частный визит менен барсаңыздар, туризм деп барасыңар, же служебный визит, же болбосо гости болуп баратсаңыздар, анда силерге азырынча RUID кереги жок. Бирок бара-бара бул системада күчүнө кирет. Бардык Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрү, армяндар дагы, казактар дагы, жана кыргыздар, Беларустан тышкары, жана СНГ өлкөлөрү бүт бары RUID-ни толтуруп барыш азыр абзел болуп калды. Сак саламатта болуңуздар, жаңылыктар болсо айтып туруңуздар. Ушу боюнча суроолор болсо биздин YouTube каналдын комментарийине жаза бериңиздер. Көрүшкөнчө. Негизи ийгиликтүү мекендештер көбөйдү, ошо ийгиликтүү кызматтар керек. Бүгүнкү күндө биз ошо мекендешибиздин стоматологиялык клиникада турабыз. Эң негизгиси Москва жергесинде 4 клиникасы бар экен, алардын бири Москва Ситиде. Москва Сити бул Россиядагы эң мыкты бизнес борборлордун бири. Кызык жери премиум класстагы кызматтар, стоматология кызматтар арзан, жеткиликтүү баа менен. Эсепке алсак, 1 августка чейин деп коелу. Компьютерлик томография, 3D челюстүн бүт барын томография кылышчу беп-бекер. Андан тышкары полностью Airflow деген жаңы заманбап тиш тазалоо, 4 этап менен тазалоосу 50% скидкасы менен болгону 3750 рубль турат. Андан тышкары бардык кызматтарга тиш чылуу, имплант, коронка коюу, дарылоо бүт бартан 15% скидка, диаспора деп промокод менен айтсаңыздар болот. Телефон номерлери +7 495 045 45, адрестерин, даректерин мен астына жазып коем. Биздин мекендешибиздин заманбап клиникасы менен арзан баада колдоно бериңиздер. Көрүшкөнчө.